Mına kaçına markada geçe bir gün жоқ болдum. Нен бар кылдың? Не кылдың? Кандай чөп не кылдың? Кече заправкадан бардым, жаап туруп түштөн кийин каяка кетип каласың? Бактаке Кудайдан коркпочу, жумага барып келдим. Жума эмес, ичинде клиенттер менен чогуу жаап калыптырсыңбы заправканы? Дану деп коет мага дагы. Эмне үчүн биздин клиенттерге туалетке 5 сомдон акча аласың? Байке, мен да ошо менен макулмун. Негизи 10 сом эле кылыш керек болчу башынан баштап. Чо здесь проходной двор что ли, тура? Туалет бесплатно клиенттер үчүн. Мне благотворительный фонд болду, сен коймуш дейм. А сен чейин благотворительный фонд болсоң, мага уже айтып беришти. Эмне үчүн деген бензинди карызга бересиң мээң менен? Байке, сот бензин көрөт атпа, сону менен атат. Байке, сиз ойлобуңуз, мен акчаны мынагы тетрадка жазып атам, карыз. Кайда тик турат мээң менен сен? Не чап коет, финансовый документ деп коет. И вообще Бактайке эмне ойлоп атасыз, мен эчтеке көрбөйт деп. Эмнени көрбөйт? Неге менин косяктарымды айтып калдыңыз? Мен сиздикин айтайынбы? Баягыда бухгалтер депозитти жеп күнгөр подсобкага кирип алып, утити дегенди көргөн жок дейт. Көрдүм Бактайке. Анан кийин 1 жумадан кийин депозитти декретке чыгып кетип калды. Мээң менен анын күйөөсү бар. Вот именно, күйөөсү бар Бактайке. А вы суете свой нос в чужой семья. Ушактан барып сен кетирип турасың да, заправкада? Бактайке, личный вопростор менен мага кайрылбай эле коңуз, жумуш боюнча сураңыз. Мынаки, кассир акчага жооп берип атат, оператор бензинге жооп берип атат, уборщица тазалыкка жооп берип атат. Сиз Кудайдын алдында жооп бересиз. По-любому. Me la paso rolando, fumando por la cuadra, voy zumbando.